Биздин биргелешкен аракетибиз көмүскө экономиканы кыскартууга багытталышы керек. Ош шаарында экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы ишкерлер менен жыйын уюштурду. Алар шаардагы жана облустагы ишкерлерди жыйнап, ишкерликти жүргүзүүдөгү тоскоолдуктар, бул жааттагы иш-аракеттерди угуп, маселенин чечүү жолун кароо үчүн келишти. Иш-чарага тийиштүү мамлекеттик кызмат органдары баары чакырылып катышты. Ал эми ишкерлер ой пикирин эркин билдирүүдө, текшерүүчү орган кызматкерлеринин жыйынга чакыруунун зарылчылыгы жоктугун айтышты. Катышпасын дегенде көп буларды тааныйт, көп ишкерлер буларды боюнча айта албайт. Ачык алышыбыз керек, силер кеткениңизден кийин биз доктор ишибиз ошо жыяда чогулуштардан бери ишкерлерибиз арызданган. Силер кеткенден кийин булар бизге найжады деп. Неге мисалы сен арыздандың деп көп ишкерлер айтпайт. Неге дегенде бирөөлөр ошондук форматтан сотрудниктердин алдында коркот. Иш-чара уюштуруучулары ишкердикти колдоо борборунун жетекчиси айткан сунушту оң көрүп, мындан аркы жыйындар ал сунуш кылган жол менен өтөрүн билдирди. Андан соң эл тарабынан берилген суроо жоопторго кезек берилди. Мына шаарда курулуп аткан көп этаждуу үйлөрдүн метр квадраты $350 сатылып атат да. Эмне үчүн мамлекет куруп аткан эмелер, мына мектеп дейли, ошого окшогон социалдык объекттер $800 $1400 чейин чыгып атат метр квадрат. Эмне үчүн ушул мындай бир акыл эстүү жооп барбы ошого? Талдап көрдүңүздөрбү? Бул маалымат бизде жок экен. Эске алып, бул маалымат боюнча эгер сиз конкретный бир мекеме боюнча берсеңиз, биз текшерип чыгып, чечим кабыл алып, сизге жооп беребиз. Жыйын катышуучулары мамлекеттин экономикасына салым кошуп, иш орундуктарын түзгөн ишкерлерге ыксыз текшерүүлөр көбөйгөндүгүн айтып даттанышты. Ал ишкерге колдоочу орган катары болуш керек да. А биздин мамлекеттик кызматкерлер тилекке каршы бул колдоочу эмес, наоборот, баягы орустардын карательный система дегендей да, барып туруп ишкердин бир эптеп бир кыйынчылыгын же бир катачысын тапса болду, ошого жараша сүйөнүп, сенин бул жериң ката, эми мен сени текшерсем деле мындай ката чыгат, андан көрө кел кыргызча эле бүтүрөлү дегендей система бар. Ал азыр деле бар. Ош жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Бектурсун Такелиевдин ишкерлерге колдоо жок, текшерүү көп деген пикирине экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын төрагасынын орун басары Эмил Жамгырчиев кошулбайт. Ал ишкерлер мыйзамдуу иштесе, тоскоолдук жоктугун айтты. Ар бир ишкердин өзүнүн арты таза болсо, мыйзам чегинде иштесе, ал эмне себептен коркуш керек биздин кызматкерлерден? Керек болсо кызматкерлер менен чогуу ушу бирдикте өзүнүн көйгөйлүү маселесин айтсын деп биз атайын 2 жума мурун эскертип, бүгүн элди чогултуп, отуруп жооп бергендегибиз. Анан бүгүн айтыш керек болчу, көйгөйлүү маселелерди уктук. Колуштан келсе жооп бердик. Өзүбүздүн мыйзам чегинде жооп бере турган суроолорго. Жыйын жүрүшүндө ишкерликке билек түрө киришип, өз ичинен майын чыгарган ишкерлерден тилекке каршы суроолор болгон жок. Бирок ишкерлер менен байланышы бар өкүлдөр гана сунушун айтып, пикирин билдирди. Жумушчуга баягы жеке тараптарда айлыктар конверттерде берилет. Эмне себептен? Анткени соцфонддун төлөмдөрү аябай кымбат. Эгер ошол соцфонд төлөмдөрү биздин ишкерлердин деңгээлине жараша болсо, анда алар конверттен чыгат да. Мисалы ошол эле төлөгөнгө ылайыктар болсо. Анан ошондой нерселерден улам бул ишкерге албетте тоскоолдук болот да. Мисалы ишкерлерден эми жашырганда эмне айтыш керек? Мамлекет бизге жолтоо болбосо биз ишибизди кыла берет элек дегендер бар да. Ишкерлерди мамлекет тарабынан колдоо саясаты өлкө аймагында жүрүүдө. Бирок айрым учурда ишкерлер мамлекетке төлөнүүчү салыктан качып, кызматкерлердин санын жашырып, жең ичинен айлык берген фактылар кездешет. Ошондой эле чыгарган продукциялардын көлөмүн так бербейт. Бул жаатта текшерүүчү органдар ишкерлерди ачык айкын мыйзамдуу иштөөгө чакырат. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.